Баарыңыздарга салам. Биз буга чейин айтып келгендей, түрк мамлекети биздин ички саясатыбызга өтө чоң таасир бере баштагандыктан, Орусия сыяктуу, Кытай сыяктуу, Батыш сыяктуу эле биз түрк мамлекетине да өтө чоң көңүл бурушубуз керек болуп калды. Ошол максатта ушундай видеолордун сериясын баштап атабыз. Бул түрк тактысынын тегеретесинде оюндар боюнча болмок. Анткени эң биринчи эмебиз бул темада Хакан Фидан Эрдогандын сырдуу кутусу деген темада бүгүн чыгарып атабыз. Себеп дегенде Эрдоган түрк саясий жана коомдук институтунун баарын өзүнө каратып алгандыктан 2023-жылы өтө ыплас президенттик шайлоо өтөт, же болбосо шайлоо таптакыр болбойт деген пикир күч болуп атат да. Ошондуктан биз Эрдогандын мураскерлерине өзгөчө көңүл бурушубуз керек болуп атат. Ошо сериядан биринчи эмебиз башталып атат. Негизи потенциалдуу мураскерден төртөө да. Аларды мындай чекесинен эметип кетсек болот, көрсөтүп кетсек болот. Сиздерге бул Эрдогандын күйөө баласы Берат Албайрак, мурунку экономика министри, жакында ошондой биз мурунку видеолорубузда айткандай бир скандал менен жумушунан кеткен, экономиканы дагы баткакка батырды деген дагы эксперттердин көп күчтүү пикирлери бар. Экинчиси болсо коргоо министри Хулуси Акар, азыркы кездеги эменин Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар. Бул дагы бир мураскор, өзү баягы ушундай президенттик макамга келүү амбициясы бар адам катары бааланат. Могу жерде мына Эрдогандын жанында айтып берип атат, күлдүрүп атат ал кишини. Андан кийин дагы бир мураскерлердин бирөө, бул күчтүү мураскерлерден болуп атат. Эрдогандын коалиция өнөктөшү, ультра улутчулдардын түрткөн адамы, ички иштер министри Сулейман Сойлу да. Эми ушул 3 кишиден кийин эң күчтүү азыркы кезде өзүнүн эмесин учурда соого алган, эч бир жагынан скандалы жок, соого алган мураскер бул Хакан Фидан. Бул жерде видеодо көрүп турасыздар. Ошол Хакан Фидандын билесиздер, биз буга чейинки баягы видеолорубузда Орхан Инандын уурдалуусунда да такталаштын кесепеттери бар дегенбиз. Ошо Хакан Фидандын өзүн көрсөткүсү келиш, тез аранын ичинде өзүн көрсөтүш керек болуп калган да. Себеп дегенде азыркы кезде Седат Пекер деген бир вор законе качып барып, Дубайдан Эрдогандын тегеретесиндеги ушу мураскерлерине тиешелүү түрдүү видеолорду тартып, анын видеолору 10 миллиондон 20 миллионго чейин көрүлүп, аябай чоң таасир берип атат Түркия саясатына. Анан ошону алып келе албай жаткан адам жок дегенде ошо Орхан Инандын уурдап баралы деп чечкен деп бияктагы мына могу эмедеги Жевхер Гүвендегендин эмесин сиздерге айтканбыз. Ошол тууралуу пикирлерин айтканбыз да. Анан бул уурдо алардын оюндагыдай ишке ашпай калганда Хакан Фидан Феркат Үнлү деген могу сабак кезинде анын бир эмеси пресс-секретары катары иштеген, ошо Түркиянын чалгындоо кызматынын башында ошол Хакан Фидандын бир пресс-секретары катары иштеген адам ушундай узун макала жазган. Анда Кыргыз Республикасынын ГКМБси менен президент Жапаровду күнөөлөгөн да, ошолорду уурдашкан, мафияга уурдашкан деп эмени күнөөнү ошол жака төңкөгөн. Бул макала мына ушул ичинде турат дагы эле. Бул боюнча биздин бийлик эч кандай пикир айта элек, унчукпаганына караганда чын эле катышы бар болуш керек деп биз божомолдогонбуз, билесиздер, буга чейинки видеолордо. Андан кийинки чыккан ошо Жевхер Гүвендин видеосунда эмелер болгон да. Түрк чалгын кызматы муну уюштурган. Орхан Инанды 31-мартта уурдалса, бир жума мурун келишип алар, бияктан бир мафия тобун жалдашып, кайсы топ экенин билбейбиз, 10
10 тышкы ушундай чалгындоо кызматынын МИД деп коет Түркияда. МИДтин адамдары келип 3 квартира жалдашып, 3 машина кармашып, андан кийин ошондой мафия тобун жалдап, Орхан Инандыны уурдатышкан. Мафия тобуна акча төлөшкөн, кыргыз мафия тобуна. Ал өздөрүнүн акчасын актап, Орхан Инандыны Бишкектен уурдап чыгып, Түрк элчилигине киргизген. Ошондон бери күчтүү түрк иликтөө журналисттердин айтымында эмдигиче түрк элчилигинде Орхан Инанды кармалып атат. Ошол жакта түрдүү химиялык заттары бар сүйлөткөн бир дарылар сайылып атат деп атат. Андан сырткары кыйноолор болуп, бир кагазга ошо Кыргызстандын ичинде дагы ошол сапатка тиешелүү, сапатта окуган балдар же сапатка кандайдыр бир жардам берген адамдар Кыргызстанда төңкөрүш аракетин кылмакпыз деген кагазга кол койдуруп, видео боюнча видео менен тартып, анан ошо эмени Орхан Инандынын ошондой эмесин чыгарганга аракет кылат. Ал үчүн андан кийин Адамиябыз Аслан деген дагы журналисттигин бергенбиз видеодобузда. Алдын эмеси боюнча белгилүү саясатчылар, оппозициялык саясатчыларга, күчтүү журналисттерге, коомдук ишмерлерге дагы кол салуу болушу мүмкүн, ошол пландын ичинде бар. Ошону байкаш керек деп атат да. Бул боюнча да кыргыз бийлиги эч нерсе айта элек. Эми ошо Хакан Фидан боюнча биринчи мураскер жөнүндө эме деле тереңирээк бир токтололу. Анткени бул бизге керек. Урматтуу көрөрмандар, анткени айтканыбыздай түрк саясаты Кыргыздын ички саясатына өтө чоң таасирлерин берип аткан кездебиз азыр кезде. Хакан Фидандын төрөлгөнү Анкарада 68-жылы төрөлгөн деп айтылат. 1986 жылдан 2001 жылга чейин түрк куралдуу күчтөрүндө кенже офицерлик макамдарда иштеген. Ошо кызмат өтөгөн. Ошол жылдары чет тилдерди окутууга багытталган жоокерлер курсун бүтүргөн. Андан кийин Германияда НАТОнун чалгын жана чабуул башкармалыгында кызмат өтөп жүргөн кезинде америкалык аскерлердин жогорку билим алуусу үчүн Германияда ачылган Мэриленд колледжинде башкаруу жана саясат багытында бакалавриатты аяктаган. Магистратураны Анкара шаарындагы Билим Кент университетинде жактаган. Магистрлик ишинин темасы чалгын жана тышкы саясат, англис, Америка жана түрк чалгын системаларын салыштыруу деген болгон. Тезис менен темада жазган. 2001 жылы аскердик карьерасын токтотуп, Туркиянын Австралиядагы элчисинин саясий жана экономикалык кеңешчиси макамына келген. Вена шаарында атом энергия боюнча эл аралык агенттикте, Лондондо технологияларды изилдөө борборунда илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Эми ушул атомдук технология боюнча Лондондогу барып жүргөн кеси боюнча бул Хакан Фидан жөнүндө көп кийин видеолорду дагы тартабыз. 2000-жылдардын башында 1992 жылы түрк тилдүү мамлекеттер арасындагы саясий тескөө жүргүзүү үчүн курулган түрк кызматташуусун координация кылуу агенттигинде ТИКА деп коет, биздин Кыргызстанда да иштейт. Иштеп жүргөн кезинде ал кездеги премьер-министр Режеп Тайып Ардагандын көңүлүн бурган. 2003 жылы Түркиянын расмий булактары боюнча ТИКАнын башчылыгына дайындалган. 2007 жылы Эрдоган Хакан Фиданды түрк өкмөтүнүн аппаратына кеңешчи катары кабыл алып, 2008 жылы Ирандык атом программасы боюнча ызычуу башталганда дүйнөсүндө бугунун атом энергетика боюнча эл аралык уюмунун түрк тараптан мүчө катары дайындалып, Эрдогандын эң жакын өкмөт мүчөлөрүнүн бири болуп калаган да, ошол кезден баштап. Ошол кезден тартып Эрдоган баардык Түркиянын тышкы саясатына кишилер менен жолукканда, Эрдоган өзү жолукканда Хакан Фиданды дайыма жанына алып жүрчү болгон да. Бул мөөнөттөн тартып ал кийин Эрдоган өзү айткандай анын сыр кутусуна айлана баштаган ошол кезден баштап. 2010 жылдын 15 апрелинде улуттук чалгын кызматынын орун басарлыгына, ошол эле жылдын 25 майында МИДтин улуттук чалгын кызматынын башчысы болуп дайындалган. Буга чейин армиянын маалымдоо булагы болгон МИД
Фидан келгенден тартып аскерлиги баш ийбей өкмөттүн маалымдоо булагына айланган. Бул мындай саясий кандайдыр бир иш чара болгон. Эрдогандын Түркиядагы жанагы аскердик мафияны кулатуу, аскердик мафияны ордуна коюу, канча 10 жылдагандан бери демократиялык өнүгүүгө тоскоол болуп келген ошо аскердик мафияны ордуна коюуда бир аракети болгон да. Ошон үчүн Фиданды алып келгенде МИД Түрк чалгын кызматы аскерлерге эмес, өкмөткө баш ийген да. 2011-жылы Хакан Фидандын Осло шаарында Түркияда куралдуу кол салуулар менен таанылган Күрт жумушчу партиясынын ПКК деп коет Түркияда башчылары менен жолукканы билинип, чоң саясий скандал башталган. Дал ошол окуяга байланыштуу Түрк премьер-министри Тайып Эрдоган Хакан Фиданды Ослого мен жибергем, мында эмне проблема бар, ал менин Түрк мамлекетинин сыркытуусу деп, ошо сыркытуусу деген сөздү ошол кезде биринчи жолу айткан. 2012-жылдын 12 февралында Стамбул шаарынын прокуратурасынын башчысы Садриддин Сарыкая көбүнчөсүн террордук акттар менен билинген Күрт жумушчу партиясы тарабынан саясий канаты катары негизделген Курдистан коомдорунун бирикмеси КЖК боюнча Хакан Фиданды көрсөтмө берүүгө чакырган. Бул ушул эмеде аябай катуу скандал болгон. Полистер барып ошо чалгындоо кызматын тегеректеп, аны прокурордун сурагына алып келгенге аракет кылышкан. Тайып Эрдоган ошол кезде бир операцияга жатам деп аткан кезде бул иш болгон. Ошондо Тайып Эрдоган операцияга жатпай, чалгын кызматынын кызматкерлери кандайдыр бир кылмышты тергөө маалында премьер-министрдин гана макулдугу менен көрсөтмө берүүгө чакырылат деген атайын мыйзам кабыл алдырып, Фиданды тергөөгө чакырууга тоскоол болгон да. Ошондон тартып ошол кезден баштап чалгындоо кызматынын бул башчысы меселе, башчысы гана эмес, баардык чалгындоо кызматынын кызматкерлери премьер-министрдин уруксаты менен гана тергөөгө чакырылмай болуп калган. Хакан Фидан улуттук чалгын кызматынын эң биринчи кезекте өлкөнүн сыртындагы операцияларга багыттаган. Хакан Фидан келгенден баштап ички баягы саясатчыларды аңдуу эмес, башка бир ички операциялар жүргүзүү эмес, бирок колдон келишинче ошо болушунча ошо сыртындагы операцияларга багыттаган да. МИДтин алдындагы улуттук чалгын кызматынын тескөө мекемесин негиздеп, буга чейин МИД аскердик чалгын жана жандарм жана ички аскерлер чалгындары ортосундагы тиреш жоюлуп 3 чалгын кызматы болгон. Ошолорду баарын бир эмеге бириктирип, Хакан Фидан чалгынын эки тизгин бирчилигин колуна алган. Ушул убактан тартып Эрдогандын ким менен көрүшүшү керек, ким менен көрүшпөй койсо болоорун Хакан Фидан чечип калган дейт да түрк эксперттери. Ал Эрдоган менен бирге башка мамлекеттердин башчылары менен жолугушуп, алар менен жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгүн алган. Путин менен жолугушуунун биринде Эрдоган бир нече министрибиз менен бирге чалгын кызматыбыздын башчысы Хакан Фидан да бул жерде деп тааныштырганда, өзү КГБдан чыккан Путин чалгын кызматынын башчысы бул жерде болсо сүйлөшүүгө эч нерсе калбаптыр, ал ансыз деле сизге баардыгын түшүндүргөн чыгар деп тамашалаган. Ошентип Хакан Фидан Эрдогандын аркасы менен дүйнөнүн баардык биринчи номер бир саясатчылар менен жолукканга мүмкүнчүлүк алган да. Бирок бир Хакан Фидандын аркасында бир скандал иши да бар. Аны да айтып кетпесек болбойт. Бул 2014-жылдын март айында ал кездеги тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу менен бул жерде көрүп турган 4 киши чогуу Хакан Фидан катышкан чогулуштун үн жазмасы сыртка чыгып кеткен. Анда Сирияга тырлар менен курал жеткирүү, чоң жанакындай курал жүк ташуучу машинелер болот го, тыр деп коет го. Ал жеткирүү айтылганда, анда Хакан Фидан 2000 тыр курал жаракты жеткиздик деп айтканда, анан Эрдогандын өкмөтү аны байыр бужак түркмөндөрүнө жеткирип атабыз деп айтканда, ошо байыр бужак түркмөндөрү бизге бир дагы машина курал келген эмес деген да. Ошондо баягы кийин орустардын немеси разведкасы айткандай, ИГИЛге баягы мунайдын ордуна курал киргизип турган Сирияга. Ошол ачыкка чыкканда 2000 тыр дегенде бул оңой курал жарак эмес да.
Андан кийин ошол эле үн жазмада Сириянын ички иштерине кийлигишүү үчүн шылтоо катары түрк чалгын кызматынын кишилери Сирияга кирип, Түркиянын аймагына ракета атуу тууралуу сөздөр болгон. Фидан ошол эмеде үн жазмада мен тигил тарапка 4 киши өткөрүп, бош жерлерге, Түркиянын бош жерлерине 8 ракета аттырам. Ал эмес маселе эмес. Шылтоо табылат. Дайыма кылып жүргөн нерсени мисал катары айтып атам деген скандал бир үн жазма чыгып кеткен да. Ошол эле күнү радиода, телевидение башка башкармалыгы үрүттүктөп коет. Түркияда бул үн жазманын таратылуусуна тыюу киргизген. Бирок кийинки күндөрдө президент Эрдоган, Тышкы иштер министрлиги Түркиянын жана коргоо министри бул үн жазманын тууралыгын тастыктап, аны сыртка чыгарып жиберген кишилерди намыссыз, чыккынчы Түркияга каршы чалгын операциясын кылгандар деп күнөөлөгөн. Ошондой ызы чуу болгон. Хакан Фидан 2015-жылы саясатка түз кирүүнү пландап, МИДтен чыгып, Түрк парламентинин депутаттыгына ат салышмакчы болгон. Бул жөнүндө Тайып Эрдоган да айтпаган сыяктуу болгон. Бирок Эрдоган бул тууралуу журналисттерге жооп берип атып, аны бул макамга дайындаган менмин, уруксат берилбеген соң ал жерде калып, айрылбашы керек болчу ал жерден. Албетте мен булундай чечимине нааразымын дегенде талапкерин кайра чакыртып алган Хакан Фидан. Ошондой саясий амбициясы бар экенин ошол жерде дагы билгизген Хакан Фидан. Учурда да Хакан Фидан эң жакшы сыйса катары Эрдоганды дагы эле көлөкөсүндөй ээрчип жүрөт. Эми ошол түрк тактысынын номер 1 талапкери деп кое туралы азыркыга чейин. Бирок анткен себеп дегенде эмнеге азыркыга чейин деп атабыз? Анткени көп нерсе биздин убакта өзгөрүп кетиши мүмкүн. 2023-жылга чейин же болсо эрте шайлоо бир жылга алды алынса, 2022-жылдары деп айтып атат кээ бир журналисттер. Эми кийинки берүүлөрдө башка Шахзада 5-3 кечиресиздер. 3 Шахзада жөнүндө дагы бул жакта көрсөтүп кеткенмин. Алар жөнүндө да айтабыз. Андан кийин демократиялык жол менен келебиз дегендердин дагы башында келаткан Анкаранын мэри, азыркы кезде ошо оппозициялык ЖХП партиясына кирген Мансур Яваш, ошол эле партиядагы Стамбулдун мэри Экрем Имамоглуга дагы токтолобуз. Биздин видеолорубузду көрүңүздөр. Түрктөрдүн ошо жакынкы 10-15 жылдыктын тарыхы жөнүндө кабарлар берип турабыз. Бул баарыбызга керек. Ошону көрүп, биз ката кетирген болсо ошону жазыңыздар, колдогондо болсоңуздар ошону жазыңыздар, лайктарды коюңуздар, нааразы болсоңуздар дизлайктарды коюңуздар. Бул өтө жардам берет экен. Анан комментарийлерди жазыңыздар. Эң жакшысы бизге ошо кийинки мураскерлер же болбосо жанагындай биз айткандай эме менен келчү, демократиялык жол менен келчү адамдар тууралуу суроолорду берсеңиздер жакшы болот. Жакшы, баарыңыздарга кайра салам. Саламатта болуңуздар, ковид менен оорубаңыздар. Баарыңыздар менен кайра аман-эсен жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Рахмат.